Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте келеді, қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: «Хайрукум ман таалламал Құран ва аллама». Сендерден ең жақсыңар Құранды үйренген жана башқаларға үйреткен дейді. Сендерден ең жақсыңар өзі Құранды үйренген жана башқаларға үйреткен. Үмметтен ең абзел үммет бұл Құранды үйренгендер екен. Ошо балдарыңыздардын акырети оңолсун, дүния акыреттин жакшылыга жетсин, дүния акыреттин жакшы нематыга, Аллахтын жакшылыга жетсин деп, сиздер ошону түшүнүп балдарыңыздарды медресеге бердиңиздер. Аллах Таала бардыңыздардан разы болсун. Аллах Таала ошол миллиондогон адамдардын арасынан сиздерди тандап алды. Жана сиздердин балдарыңыздарды медресеге окусун деп Аллах Таала тандап алды. Алла кимге жакшылык кааласа, ага динден түшүнүк берет дейт хадисте келет. Алла кимге жакшылык каалаган болсо, ага динден түшүнүк берет дейт. Ошо динден бир аз сиздерде түшүнүк болгон үчүн сиздер балдарыңыздарды медресеге бердиңиздер. Балдарыңыздар Куран жаттайт, хафизул Куран болот, илим алат. Ушунун бардыгы сиздерге берилген немат. Бала бул Алланын берген немат экен. Алланын берген жакшылык экен. Ошондой эле балдар сиз менен бизге аманат экен. Балдардын тарбиясы ошол төрөлгөндөн башталат экен. Төрөлгөндөн баштап балдардын тарбиясы башталат экен. Имам Малик рахматулла алейге бир киши келип айтыптыр: "Баламды кантип тарбияласам болот?" деп айткан экен. "Балаңыз канча жашта?" десе, "Балам төрөлгөнө 40 күн болду" депти. Айтыптыр: "Сен балаңдын тарбиясынан кеч калыпсың" депти. Мусулман баласы төрөлгөндө "Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах" Алланын каалоосу менен төрөлөт экен. Аллах Таала кимге баланы берет, Алланын иши экен. Кээ-бирлерге эркек балдарды, кээ-бирлерге кыз балдарды, кээ-бирлерге жалаң эркектер, кээ-бирлерге жалаң кыздарды. Бул Алланын хикматы. Алла кимге мени берет, Алла өзү билет. Эми ошол балдарды бергенден кийин аларды туура тарбиялаш бул ата-эненин милдети. Менин акыретим курулсун, менин балдарымдын акырети курулсун. Ошол максатта сиз менен биз балдарыбызды медресеге берет экенбиз. Сиздин балдарыңыз бир гана өзүнүн акырети курулуш үчүн эмес, бүткүл үммөттүн акырети курулуш үчүн сиздердин балдарыңыздан иншалла себепчи болот. Уламалар, илимдүүлөр булар пайгамбарлардын мураскору дейт. Пайгамбарлар бүткүл үммөттүн хидаятыга жиберилген. Уламалар ошол пайгамбарлар мураскору болуп, ошол ишти кылат. Дин жеткирүү, ислам динин жеткирүү, динди жеткирүү мээнетини ошол ишти уламалар кылышат. Алла берген нематка өтө көп шүкүр кылайлы. Канчалаган кишилердин балдары намаз окубай жүрөт, Аллахты тааныбай жүрөт, мечиттен алыс жүрөт, Алла жана Алланын элчисини тааныган эмес. Бала төрөлгөндөн баштап эле анын тарбиясы башталат экен. Оң кулага азан айтылат. Азан бул Аллахтын улуктугу. Аллаху акбар, Аллаху акбар. 4 жолу айтылат. 4 тараңда бардык макулуктан Алла улук. Жаңы төрөлгөн балага имандын сабагы окутулуп атат. Көөлөк беремин, Алла гана жалгыз. Андан башка Кудай жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп. Жаңы төрөлгөн баланы хайя алас сола деп намазга чакырылып атат. Хайя алал фалах, келгин бактылуулук бул жакта деп. Бактылуулук мечитте деп. Жаңы төрөлгөн балага имандын сабагы окулуп атат. Алла берген бардык жакшылыктар Алланын нематы болуп эсептелет. Немат бул Алланын жакшылыгы. Ана балдарды Алла Таала сиздерге берди, бул Алланын жакшылыгы. Ошол балдар сиздер туура кылдыңыздар балдарыңыздарды, дин үйрөнүш үчүн балдарыңыздарды бердиңиздер. Бул балдардын алып аткан илими түбөлүккө сактала турган илим. Үммөттүн хидаятына себепчи боло турган илим. Үммөттү туура жолго сала турган, үммөттүн дүние акырети оңоло турган илимди алып атат балдарыңыздар. Ошондуктан ар бир үйдө жок дегенде бир адам Куран жаттаса жакшы. Жок дегенде бир киши Куран жаттасын дейт. Тозок важип болду деген 10 кишини тозоктон куткарып калат экен Куран жаттаган киши. Куран жаттаган кишинин ата-энесине кыямат күнү ушундай таж кийгизилет. Таждын нуру күндүн нурундан да жарыгыраак болот дейт. Алла разы болсун бардыңыздардан
Қанша адамдың мечітке келишине, қанша адамдың намазға келишине, қанша адамдың тура жолға түшүшүнө себепчи болсо, балаңызга қанша сооп жазылса, ата-энесине да ошончо сооп жазыла берет иншалла. Ошондуктан сиздер өтө бир бактылуу кишилер экенсиздер. Балдарыңыздарды медресеге бердиңиздер. Ибрахим алейхиссаламдын өтө зор дуасы. Ушул үммөткө сабак. Робби жаални муқимас-сала ва мин зуррияти раббана ва тақаббал дуа. Ибрахим алейхиссалам не деп дуа кылды? О менин Раббим, мени намазды тургузчулардан кылгын деп. Ва мин зуррияти, жана менин зуррияттарымды дагы, менин урпактарымды дагы намазды тургузчулардан кылгын деп. Мени дагы, менин урпактарымды дагы намазды тургузчулардан кылгын деп. Караңыз, пайгамбар болуп туруп, өзүнүн намазына пикир кылдат. Жана өзүнүн балдарынын намазына пикир кылдат. Өзүнүн динине, өзүнүн акыретине, балдарын дини, балдарын акыретине пикир кылдат. Бүгүн мусулман кандай дуада, кандай пикирде жүрөт? Менин дүйнөм турса экен, менин балдарымдын дүйнөсү турса экен деп балдарынын дүйнөсүн гана ойлоп жүрөт азыр ата-энелер. Бирок алхамдулилла, Аллага шүкүр кылыш керек. Алла Таала сиздерге ошол неmatты берди. Сиздер өзүңүздөргө да пикир кылып өзүңүздөрдүн акыретиңиздерге, жана балдарыңыздардын акыретиге да пикир кылып Анан дуа да кылыш керек экен. Ушул дуанын кыргызчасын кылсаңыз да болот. Алла, мени намазды тургузчулардан кылгын, жана менин урпактарымды дагы намазды тургузчулардан кылгын деп. Робби жаални муқимас-сала ва мин зуррияти раббана ва тақаббал дуа. О менин Раббим, мени намазды тургузчулардан кылгын, жана менин урпактарымды дагы намазды тургузчулардан кылгын. Ибрахим алейхиссалам өтө зор дуа кылды. Ошондуктан ар бир намазда балдарыңыздарга дуа кылыңыздар. Ата-энелер, урматтуу ата-энелер, ар бир намаздан кийин, о Алла, менин баламды дин мейнетиге кабыл кылгын деп дуа кылыңыздар. Менин баламды бүткүл ааламга динди жеткире турган бала кылгын деп дуа кылыңыздар. Ошол сөздүн башында айткандай, шүкүр да кылыңыздар. Алла Таала сиздерге өтө зор неmatты берди, балдарыңыздар аалым кары болуп атат. Бул Алланын зор нематы. Эң Алланын зор жакшылыгын Алла Таала сиздерге берди. Ошол Алла берген нематка шүкүр да кылыңыздар. Анан Алла Таала бул бала чаканы сиздерге Алла Таала аманат кылып берди. Бул аманатка туура мамиле качан жасалат? Качан балдардын акырети курулуп аткан болсо, ошол. Азыр тынч уктайсыз да сиз. Эгер балаңыз көчөдө жүргөндө, сиз андан кабатыр болот элеңиз. Ошо эң көп убакыт берген сиздердин балдарыңыздар, ошо устаздар. Устаздар эртеден кечке ошо сиздин балаңызды карап отурат. Ушулар аалым болсун, кары болсун деп. Өздөрүн балдарга канча убакыт берет, ал кечинде барат, эрте менен дагы кайра медресеге карап баса берет. Биз окуп жүргөндө биздин Молана Абдурахман рахматулла алейхи устазыбыз айткан эле, мен балдарга деп устаз айткан эле, 3 ай убакыт берем деп. 3 ай медресенен кетпей убакыт берет эле да, күнү түнү. Өзүмдүн бала чакама 3 эле күн убакыт берем дейт. 3 айда 3 күнгө үйүнө барат. 2 айда, 3 айда, 4 айда, 3 күн 4 күнгө үйгө барат. Эми силер айткылачы, мен өзүмдүн баламды жакшы көрөмбү, же силерди жакшы көрөмбү деп талип илимдерге айтат эле. Ошол устаздар сиздердин балдарыңыздарга мээнет кылып атат. Бул ошол илимди Алла берет. Бирок устаздар себепчи. Ошол балдарыңыздардын илим алышына